Урматтуу мекендештер, көпчүлүк мекендештер азыр түшүнбөй атат. Лизинг машиналарды, ошондой эле правый болгон российский номерлерди Кыргызстанга тралга жүктөсөк эмне болот? Же ВКБда жүргөн машиналарды жүктөсөк эмне болот дейт. Көрүп атасыздар, машиналар азыр толуптур. Биз Новокасино метрого жакын жерге келип калдык. Бүгүн ошол Бишкекке Ошко каттаган ишеничтүү кыргыз тралдары боюнча маалымат алып берем. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Ассаламу алейкум, Учкунбек YouTube каналынын катталуучулары. Биз метро Новокасино жака келип калдык. Асман логистик компаниясына десек болот. Бул жерде ошол Кыргызстандын Бишкек, ошондой эле Ош шаарларына машиналарды сапаттуу түрдө, ошондой эле аманатка кыянат кылбай жеткирип келүүдө көп жылдан бери булар иштешет. Көп мекендештерибиз ыраазы болгондуктан келип калдык. Ошондой эле көп мекендештерибиз азыр түшүнбөгөн суроолору бар. Выкуптуу лизинг машиналарды кантип алып өтөт, алып өтсө болобу же болбойбу деген суроолорго дагы биз жооп алып беребиз. Ошондой эле Ошко жеткирүү кызматы канча болуп атат, Бишкекке жеткирүү кызматы кандай болуп атат, кандай доверенностьтерди бериш керек, толук маалыматты видеонун аягына чейин биз менен болуңуздар. Көпчүлүк мекендештерге азыр лизингдеги машиналарды алып өтөбү же өтпөйбү, же ошондой эле правый рулдарды, левый рулдарды кандай алып өтөт, толук маалыматты видеонун аягына чейин биз менен болуңуздар. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мекендештер амандашып, ошол мына лизинг боюнча, ВКБ боюнча, оң рол боюнча, сол рол боюнча, ошондой эле Бишкекке жеткирүү акы боюнча, Ошко жеткирүү акы боюнча, ошондой эле кандай машиналарга чейин алып кетесиздер, толук маалымат берсек. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, бизди экранын астында, аркасында көрүп отурган күйөрмандар. Биз Асман логистик компаниясы мына 3 жылдан бери 2023 жылдан баштап мына 3-жыл кетип атат. Кыргызстанга Бишкекке, Ошко эки багытта унааларды жеткирип берүү кызматы менен алектенебиз. Бизде азыр мындай суроолор көбүрөөк болгондуктан азыр чакырып сүйлөшүп атабыз да. Лизинг боюнча азыр ушу айта кетели деп атабыз. Өткөндө эң акыркы жаңылык болгондо бир лизинг тууралуу айтып берейин, себеби өтө көп чалышкан да ошо лизингди кандай чыгарабыз депчи. Лизинг боюнча туугандар мындай болуп атат. Мурун 2025 жыл келгичеңди, 2024 жыл жаңы жыл келгичеңди лизинг машиналардын баардыгы эле чыгып жүргөн. Проблемасы жок, баардыгы эле машиналар өтүп аткан. Бирок 2025 жыл жаңы жылдан кийин уже январдан баштап лизинговый машиналардын бирөөсүн дагы Россиядан чыгарбай атат туугандар. Анын чыгара турган бир эле жолу бар. Эгер действующий лизинг болгон болсо, пока срогу өтө элек болгон болсо, силер ошол лизинговый компаниядан уруксат кагаз алышыңар керек. Кыргызстан, Россиядан Казакстанга, анан Казакстандан Кыргызстанга чейин чыгып кайра кирет деген атайын бир мөөнөтү менен уруксат кагазы болот экен. Лизинговый компаниядан ошондой уруксат кагаз алып, анан кийин чыгарсаңар болот. Анан уруксат кагаздан дагы сырткары доверенность дагы жазылат экен хозяинден, кимге оформленный болгон болсо. Ошондой жол менен гана чыгарып атабыз. А так негизи эгерде андай кагазы жок, же болбосо мындай көп биздин мекендештердин баягы эмеси, проблемасы бул мындай экен да. Лизинг берилген, срогунан өтүп кеткен да. Срогунан өтүп кеткен, лизинг жабылганбы, жабылган эмеспи белгисиз. Ал срог өтүп кеткен жерде уже уруксат кагаз бербейт да. Ал уже нерселер чыкпайт. Только уруксат кагазы барлары гана чыгат доверенность менен. Анан кийин выкуптагыларчы. Эгерде выкуп болгон болсо, частный лицого оформленный болгон болсо, запрет болобу, залог болобу, негизи чыгат, границадан чыгат. Ал запрет дегенде бар регистрационный действие. Транзит кылбаса. Ооба, транзит кылбаса деле российский учет левый руль болсо чыгат. Границадан чыгат. Правый рулдар киргизбейт азыр, Жок, правый рульдарды туугандар, ошо правый руль боюнча жакшы айта кетели. Правый руль азыр вообще российский номер болгон болсо Кыргызстанга киргизбей атат. Чыгып кете берет, Россиядан чыгып Казакстанга чыгып кете берет, бирок именно биздин Кыргызстан границадан биздин Кыргызстан ичине киргизбей атат. Бул канчага чейин пока белгисиз. Бирок ушинтип киргизбей атат. Правый рульду эгер алсаңыздар, только ушул Россиянын ичинде гана колдонсоңуздар болот, айдасаңыздар болот. Бирок Кыргызстанга жеткирип берүү такыр болбойт. Ал кирбейт. Эгерде ким хозяин болгон болсо, ошол правый руль машина, мисалы Honda Fit деличи, биздин баары кыргыздар Honda Fitти билет го. Honda Fit мисалы, эгер менин атыма оформленный болгон болсо, мен өзүм айдап өтө алам. Айдап өтсө болот, кайра айдап өтүп чыкса болот. Бирок жүктөп кеткенге болбойт. Башка бирөөнүн атында, орустун атында болсо, же башка бирөөнүн атында болсо болбойт. Мына баалар боюнча токтолсок, Бишкекке жеткирүү жеңил унаалар канча болуп атат? Анда портерлик газелдерден алып кетесиздерби? Ооба. Любой Матизден баштап ГАЗ 53 Зилге чейин алып кетип атабыз.
Бишкекти айталы. Бишкек легковой седан. Туугандар ушуну жакшы көңүл буруп алгыла. Легковой седан, хэтчбектер 20 миңден. Эгерде кроссовер болуп, бийигирээк джиптер болуп калса, ага бир аз баалар кошулат. Эми өтө деле эмес, укмуштуу эле эмес, бир 40 миң деле болуп кетпейт. Бир аз бир 2 миңден, 3 миңден, 5 миңге чейин кошулуп калат, эгер джиптер болсо, кроссоверлер болсо. Бул Бишкектин баасы. Ал эми Оштуку. Ал эми Оштуку. Матис, ушул мынау Honda Jazz, ушул хэтчбек, легковой седандын баардыгын 30 миңден алып атабыз. Бирок эгерде чоңураак седандар болуп калса, мына Lexus ES'тер болуп калат мисалы. Анан да эмнелер болуп калат? Мындай чоң, узунураак легковой седандар, алар бир аз баасы кошулуп калат. Туура түшүнөсүңөр, себеп дегенде Ошко барып келген өзү негизи жол киренин дагы өзү негизи анча актабай калат. Барып келгенгечи ошого Оштун баасы ошондой. 30 миңден 31, 32, 33, эгер кроссовер болсо, чоңураак машина болсо 35 болот. А эми портерлер үчүн, газелдер үчүн канча? Ошко Бишкекке. Ооба. Портер болгон болсо, эгер бортовой болгон болсо, Бишкекке 26, 27, 25 миңге чейин түшүрүп алып кетип аралабыз. Анан эгерде будка болсо, ал өзүнүн баягы кабинасынан бийик болот го, алардын баасы 35 миң болот. Будканы. Бишкекке. Ал эми Ошкочу? Ошко бортовой болгон болсо 30 миң. Немеге будканы Ошко ала албайбыз. Ошко Бишкекке эле аласыздар. Только Бишкекке чейин. Анан канча убакытта Бишкекке жетет, анан канча убакытта Ошко жетет? Өзү мындай, Бишкектикин биз Оштукун биз отдельно жүктөйбүз. Ошко жүктөлгөн мисалы тралдар прямой Ошко чейин барат, эч жерге токтобойт. Бишкекке да кирбейт, Талас жактан чыгып Ошко чейин барат. 6 күн, 7 күн средний срок доставки. 6 күн, 7 күн болуп атат. Максимум 10 күнгө. Максимум 10 күн. Ооба. Анан кийин Бишкектики деле ошондой. 5 күн, 6 күн, 7 күн. Анан туугандар баягы эме боюнча айта кетейин. Кайсы күндөрү рейс болот дегенде Москва-Ош бир жумада 2 жолу болот. Москва-Бишкек бизде же каждый день болуп атат, же через день болуп атат. Анан канчадан канчага чейин алып келсе болот, мекендештер? Эртең канчадан баштап кечки канчага чейин алып келсе болот? Биз эртең менен 10:30 баштап ушул жердебиз, ушу базадабыз. 10:30 баштап беморал чалып деле келсеңер болот, чалбай деле адресибизди жазып алып келе берсеңер болот. Кечки саат 11ге чейин биз ушул жердебиз. Примат этесиңер. Ооба, кечки саат. Анан мына транзиттер баягы доверенность дагы бериш керекпи? Баягы чегарадан өттү деген кагаздар сурайт экен го, бар участок. Сопроводительный накладной декларация тууралуу сөз болот. Ошол жерде кичине маалымат берип коелу элдерге. Ооба. Түшүнүктүү болуш үчүн. Бул мындай, азыр мурун анчалык көзөмөл жок мезгилде бизден Кыргызстанга кирип атканда транзит номерлерге сопроводительный накладнойду биз мына кичине тыйын берип эле жаздырып өтчүбүз да, эми сөздүн ачыгы да. Азыр эми ал уже жоюлду, ал нерсе болбой калды. Акчага такыралар жазбай калды да. Акчага жазбай калды. Эми бир гана жолу калды. Бул жерден водительдин атына доверенность жазып берген болсо, эгер биз алып өтүп бере алабыз. Чегарадан өттү деген кагазды. Ооба, ошол кагазды алып өтүп бере алабыз. Бирок сөзсүз түрдө водительге ал машинаны алып келатканда нотариустан доверенность жазып ала келиш керек. Ошондой. Урматтуу мекендештер, мына көпчүлүк мекендештерге түшүнүктүү болушойт. Мына лизинг машиналарды кантип алып чыксак болот, выкуп машиналарды кантип алып чыксак болот, российский правилерди алып чыгып атыппы же алып чыкпай атыппы, жүктөп атыппы деген мекендештерибиз дагы аябай көп болду эле. Ошолорго бир түшүнүктүү болду окшойт. Бул жерде иштеп убакыт эртемек 10дон кечки 11ге чейин дем алсыз сиздер иштейт. Бишкекке күн сайын, ал эми Ошко жумасына бир жолу же 2 жолу машинага карап, машинанын көптүгүнө азыгына карап, ошо жараша чыгат экен. Булар 3 жылдан бери опыту, тажрыйбасы бар, ишеничтүү көпчүлүк мекендештерибизде жүктөйт. Ошо Москванын ичинде, ошол Новокасинового эле жакын жерге жайгашкан. Мен адрестерин ушу экранга, телефон номерлерин коюп коем. Чала бересиздер. Сиздерге аманатыңыздарга кыянат кылбай, сапаттуу түрдө машинаңыздарды Ошко, Бишкекке жеткирип барат. Ал эми лизинг боюнча дагы толук маалымат берди окшойт. Группа контакттары максималдуу түрдө бөлүшүңүздөр. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз.